Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 26 февраль 2025 жыл. Туугандар, тагыраак айтканда биз Чүй областы Аламедин району Покровка, Новопокровка айылынын аталык компаниясына келдик. Туугандар, мынакей аталык компания бул эмне компания деп сурасаңыздар, бул Кыргызстанда эң чоң ири компаниялардын бири экен. Бул жакта эмне өндүрөт дебейсиздер? Бул жакта жем өндүрүүчү компания экен да. Мынакей Элдан агрардык өнөр жай комплекси дейт. Көрдүңүздөрбү? Элдан агрардык өнөр жай комплекси. Анда эмесе туугандар, биз менен чогуу болуңуздар. Биз ичине кирип, азыр ичинен сиздерге кандай түрдө, кайсыл түрдө жемдерди булар өндүрүп чыгарат, ошол жемдин баасын сиздерге көрсөтүп берип, дагы ушул жерде үрөн тууралуу да маалымат берип коебуз. Үрөн да бул жакта өндүрөт экендер. Жүгөрү жана арпа. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе туугандар, бисмилла деп, мынакей складтын ичине кирдик. Бир чекеден сиздерге көрсөтүп берели. Туугандар, мынакей бул жак мындайча айтканда даяр продукцияны сактоочу склад. Ушул могу жемдер тууралуу бир аз комментарий берип кетиңиз. Бул эмне болгон жем, кайсыл эмелерге түрүн айтып бериңиз. Болгон жемдер болгон бүт жандыктын жемдери, тооктордун, үндүктөрдүн, койлордун, уйлардын, жылкылардын бардык жандыкка болгон жемдердин түрлөрү ушул жерде жайгашкан. Уктуңуздар туугандар, бардык жандыктар тууралуу бул жакта жем өндүрүлүп даяр продукция. Мынакей бул жакта бөлүп койгон. Мындайча айтканда канаттуулар жана кой, уй, жылкы бүт барына ушул жерге мынакей даярдап, бул жака уже даяр продукция, ушул завод, ушул компания өзү өндүрүп чыгарган жем. Мынакей туугандар. Эми булардын баасы тууралуу айтып кетсек, туугандар, бул жак мындай экен. Бизде дейт, оптомдо сатылат дейт, анан розница деле сата беребиз дейт. Бир мешоктон баштап 1 тонна, 5 тонна, 10 тоннага чейин сатабыз дейт. Негизги бул жерде мынча айтканда бул биокорм деп аталат, Комбикорм деп айтылат. Комбикорм. Комбинированный корм. Комбинированный корм деп аталат экен. Булардыкы мисалы жана базарларда сатып жүрбөй, биокорм деп, 3 в 1, 4 в 1 деп. Бул жакта андай эмес экен. Бул жак комбинированный корм экен, туугандар. Даяр да, бул жакта көп нерсе кошулган экен. Мен азыр сиздерге эмне кошулган бардыгын айтып көрсөтүп берем, туугандар. Баалары тууралуу эми туугандар, эң арзан ушул бизде дейт. Себеби, мисалы үчүн бир мешок алсаңыздар, орто эсеп менен алганда бир мешок 25 килограмм, 25-40 килограмм, бул ошондо розничный баа болуп калат экен. 29 сом 50 тыйындан ылдый төмөндөп түшөт экен. Если 1 тонна алсаңар, бир аз ылдыйраак болот. 2 тонна алсаңар, дагы бир аз ылдыйраак. Кыскасы аягы келип 26 сом 50 тыйынга такалат, Ошондо 26 сом 50 тыйынга такалат экен, туугандар. Кайсы жандыктын жемине жараша дейт. Мисалы, уйга аласыздарбы, же жылкыга аласыздарбы, же тоокко аласыздарбы, же койго, кыскасы саан уйгабы, букагабы. Бирок бул жерде өздөрү дагы ушул өздөрүнүн жемини эксперимент кылып, өздөрү мал байлап көрсөтүптүр. Аны да биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Мен барып сиздерге ушул жем башталышы кандай башталат, аны көрсөтүп берейин. Туугандар, мына ушул жерде бул уже даярдалат экен. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерде даярдалып, мына момундай болуп, мешоктолуп чыгып, бер жакка чыгат. Мына ушул жерден даярдалып чыгат. Анда биз менен чогуу болуп туруңуздар, жүрүңүздөр. Кайсыл жерден башталат, эмне кошулат, бардыгын мен сиздерге азыр көрсөтүп берем. Туугандар, негизги склад мынакей ушул жерде экен. Бул жакта деген мына байкем шпрауз деп койду. Негизи мына бөлүп туруп койгон. Ар бир бункер өзүнчө эме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп ар бир складтын өзүнчө. Байке, могу эмне бул тууралуу айтып бериңиз. Бул деген мраморный крошка деп коет. Бул деген тооктун жемине кошулат. Тооктун жемине жанагы жем чөчүнө кошулуп, тамакты жемди сиңдирген, ашкылган таштар да. Мына уктуңуздар, мраморный крошка тооктун жемине кошулат дейт. А морекич? Бул деген ушул эле мраморный крошканын жанагы мукасы деп коет, уну деп коет да. Бул деген кальций тооктун жемине бүт жемге кошулат. Бул деле тооктун жемине берки жемдерге эле кошула берет. Кальций деп коет. Кыскасы туугандар, көрдүңүздөр, бул деле мраморный крошка экен. Бул ун сыяктуу дейт.
негизи жемдин баарына эле кошулат дейт бул. Баягы кальций, бул кальций берет. Булчу мына бул. Бул деген күнжара. Күнжара. Күнжаранын широты деп коет. Бул грануласы да. Гранула. Ушунун эле бул жагы сол жагында гранула эмес энди да. Мына туугандар. Бул жак майдарагы десе айтканда. Кыскасы мына көрдүңүздөр туугандар. Булар кайсы жактан келет сиздерге? Россиядан келет. Россиядан келет дейт. Жүгөрү менен эле арпа бизден өзүдөн чыгат. Жүгөрү, арпа, буудай. Буудай өзүбүздөн. Өзүбүздөн бирок буудай дагы бизге жетишпейт. Себеп дегенде бизге жумасына, суткасына 30-40 тонна ар бир позицияда иштетилет. Суткасына 30-40 тоннадан иштетилет бизде дейт. Позиция. Мына туугандар көрдүңүздөрбү? Бул күнжара. Күнжаранын эки түрү бар экен мына. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин могу эмне отуруппу? Кебек. Мына туугандар, кебек да кошулат дейт. Кебекти Кыргызстандан алабыз. Кыргызстандан эле алабыз дейт. Анан бул жагыч Бул жак жанагы соя деп коет эмеспи? Соянын шоту. Буну биз Россиядан, Аргентинадан келет. баягы соевый шрот деген ушул. Шоту эң кымбат ушу компоненттердин эң кымбат ингредиенти ушул. Мына туугандар көрдүңүздөрбү? Демек жемдин сапаттуулугуну билдирет бул жердечи. Мисалы үчүн баягы мал баккандар өзүңүздөр байкайсыздар да. Мына бул эмне бул байке? Бул эле күнжаранын. Бул деле күнжаранын дагы бир түрү. Бул деле ошол эмеге кошулат порцияга, Бул деген рапсовый жымык. Жымык бул, Рапсовый жымык бул деген сан уйга сүт багытындагы жемге кошулат. Бул жана эмелерде айтылып кетпеди беле? Жем ар бир жандыктын өзүнө жараша кошулмалар бар деген. Сүт багытындагы жемге кошулат экен мына бул. Жымык, Рапсовый жымык. Рапсовый жымык дейт. Буларчы могу? Бул будай. Будай. Өзүбүздөн эле бул. Бул деген ашыкча мындай төшүп алабыз. Мына будай. Бул деген Бул эми жымык. соевый жымык. Биз жемге кошобуз сояны баягы бурчак деп коет эмеспи? Ошо бурчакты биз Россиядан алып келебиз. Анын деген сыгып туруп, бул жактан мына ар жагында неме сыга турган заводубуз бар. Ошондон бул жака жымыгы түшөт. Муну дагы кошобуз жемге, анан мунун майын да кошобуз. Мына уктуңуздар туугандар. Булчу? Бул ошондой күнжара. Бул деле күнжара. Негизи ошондо канча эме болуп калды? Күнжара, анан кийин кебек, будай, арпа, жүгөрү, жымык, анан соевый шрот, май. Кыскасы мына туугандар көрдүңүздөр. Ушунун баары иштетилип, чогуу бир компонент болуп чыгат экен. Даяр продукция болуп, биз сиздерге жана башында видеосун продукцияны көрсөтүп кеттик. Мисалы мешоктор 40 килограммга чейин экен. 25-тен 40 килограммга чейин. Ошону мисалы үчүн бир мешоктон баштап тоннага чейин. Бирок баасына айттык. 29 сом 50 тыйындан орто эсеп менен 26 сом 50 тыйынга чейин түшөт экен туугандар. Анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Экранда телефон номери болот. Дареги Бишкектен бир аз өйдө жүргөндө кантка жетпей Новопокровка деген айыл. Новопокровка айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү Маяковский 1Б деген көчөдө жайгашкан экен. Туугандар, дагы экранда телефон номерлери болот. Толук маалыматтарды ала берсеңиздер болот.